Чаткалдыктар Садыр Жапаровдун келишин талап кылып жолду тосушту. 12 декабрда Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Терексай айылынын тургундары кыргыз-түрк алтын өндүрүүчү Эти Бакир Терексай ЖЧКсына каршы митингге чыгышты. Бул тууралуу Ийгилик Тургуналиев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Алардын айтымында жергиликтүүлөр президенттин келишин талап кылып, боз үй тигип жолду бууганга аргасыз болушкан. Терексайда Эти Бакыр түрк фирма боюнча боз үй тигилип, жолдор жабылды. Президент Садыр Жапаровдун Чаткалга келишин талап кылабыз. Садыр Жапаров Терексай эли менен жолугуп, андан кийин Чаткалдын борбору Каныш-Кыя айылына келип, эли менен жолугуусун талап кылабыз. Чаткал районундагы көйгөйлүү маселелерди жеринен чечип берүүсүн талап кылабыз деп жазган Тургуналиев. Путин эмнеге таксист болуп иштегенин айтты. Россиянын президенти Владимир Путин 90-жылдары жүргүнчү ташып иштегенин Россия 24 телеканалына берген маегинде эскерди. Алып баруучу 90-жылдардагы экономикалык оор абалды сүрөттөп, көпчүлүк мыкты адистер жумушсуз калганын эске салса, президент «Мен дагы кээде киши ташып иштеп калчумун. Ал кезди көп эстегим келбейт, бирок башымдан ошондой күндөр өткөн» деди. Маалыматка ылайык, Путин ал жылдары Санкт-Петербург шаарында жашаган. Кийин ага президенттин иш башкармалыгынан кызмат сунушталып, Москва шаарына көчүп келген. Россия лидери буга чейин берген маектеринин биринде дагы 90-жылдары мэриядагы кызматынан кеткен соң Санкт-Петербургда таксист болуп иштегенин айткан. Министр эл импорттолгон электр энергия тууралуу билбеши керек. Айдан алып жатабызбы, күндөн алып жатабызбы, коңшулардан алып жатабызбы, элге деги айырмасы жок да. Элге свет келип жатабы болду, дейт энергетика министри Доскул Бекмурзаев. Мындай пикирин ал НТС телеканалына берген маегинде билдирди. Бишкекте тазалыктын кызматкерин унаа сүзүп каза болду. Бүгүн 12 декабрда Бишкекте тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерин унаа коюп кетип, ал окуя болгон жерден каза болду. Маалыматты Гавари ТВга милициянын кайгылуу кызматынан тастыкташты. Билдирүүгө ылайык, жол кырсыгы бүгүн 6:45 чамасында Жибек жолу жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда Мазда унаасынын айдоочусу жолдогу тазалык ишканасынын кызматкерин сүзүп, 74-жылы туулган жабырлануучу ооруканага жетпей каза болгон. Кылмышка шектелип, Мазда унаасынын 98-жылы туулган айдоочусу кармалды деп айтылат маалыматта. Россияга иш издеген мигранттардын саны боюнча Кыргызстан 3-орунда турат. Үстүбүздөгү жылдын январь-сентябрь айларында Россияга жумуш издеп 600 миңден ашык кыргызстандык барган. Кыргызстан Россияга 2021-жылы иштегени барган мигранттардын саны боюнча 3-орунга чыкты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин статистикасына таянып, Россия Today кабарлады. Тагыраагы январь-сентябрь айларында Россияга жумуш издеп 600 миңден ашык кыргызстандык кеткен. Бул тизмеде 1-орунду Өзбекстан ээледи. Россияга барган өзбекстандыктардын саны быйыл 3 миллиондон ашты. 2-орунда 1,5 миллион адам менен Тажикстан турат. Андан кийин Армения менен Азербайжан 300 миң жана 200 миң адам бар. Жумгалда жолдун абалына нааразы болгондор акцияга чыгышты. Жумгалдын Баш Кууганды айылынын тургуну Айбек Нурманбетов Жумгал-Кочкор жолун жергиликтүү эл түшкө чейин тосуп, учурда ачылганын билдирди. Баш Кууганды айылынын кире беришинде боз үй тигилип, тургундар жолдун салынбай жатканына жана андагы чаң сапырылып, кырсык көп катталып жатканына нааразы болуп чыгышкан. 5-күнү 28 жаштагы балдар каза болду. Жолдогу чаңдан эч нерсе көрүнбөйт. Айылды аралап өткөн жолдун чаңы сапырылат. Курулуш эч бүтпөй койду. Милициядан келип, жолго суу сээп туруу милдетин алышты. Азыр жол ачылды, деди айыл тургуну. Бул жолдон Кара Кече кенинен көмүр тарткан жүк ташуучу машинелер өтөт. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Сентябрь айында түндүк-түштүк альтернативдүү жолунан Жумгал районундагы Эпкин Баш Кууганды тилкесин салуу боюнча тендерди кытайлык China Railway компаниясы утуп алганын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирген. 70 чакырымды түзгөн бул тилке Азия өнүктүрүү банкынан алынган насыяга курулат. Кумтөр Жапаровдун билдирүүсү кылмыш иштеринин чоо жайы. Парламенттин 2 депутаты тергөө абагынан чыгып, Кумтөрдүн айланасында талкуу күчөгөн маалда
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын дээрлик ар бир президенти Кумтөрдөн өз үлүшүн алып кеткенин, өлкөдөгү революциялардын эң башкы себеби да ушул кенге байланыштуу экенин айтып чыкты. Былтыр октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда кенге байланыштуу козголгон иштер, камакка алынган саясатчылардын тагдыры эмне болду? Жапаров президенттер алган үлүштү айтты. Ал өлкөдөгү түгөнбөс революцияларга Кумтөр эң башкы себепчи болгон деп сыпаттап, кенди Кыргызстандын жоголгон мүмкүнчүлүктөрү, уурдалган байлыгы катары мүнөздөдү. Кыргызстандын дээрлик ар бир президенти өз кызматында туруп, Кумтөрдөгү талап тоноодон тырмакчанын ичиндеги үлүшүн алып келген деп айтсам, жаңылышпайм. Ошол эле учурда чоң ачылышта жасаган болбойм. Муну көрүп билип турган өлкөнүн башка чиновниктери жана мамлекеттик кызматкерлери эмне гана кылган эмес. Ар ким жогоруда эмне болуп жатканын көрүп колу жеткен жердин баарын ала баштаган. Башкача айтканда, элде жакшы сөз бар. Балык башынан сасый баштаган. Кыргызстанды кул кылуучу келишимдердин жана алардын бузулушу, эл аралык коомчулуктун мамилесине көз каранды кылышы бизди колу бутубуздан байлап турган. Акылбек Жапаров Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин мындай абалдан чыгуунун жолу табылганын жана Кумтөр чырында дээрлик чекит коюлганын кошумчалады. Тергөө абагында 2 киши калды. Мунун алдында эле 9 декабрда Кумтөр ишине шек саналып, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жаткан депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров камактан бошотулган. 8 декабрда башкы прокуратуранын 2 депутаты жоопко тартууга уруксаат сураган сунушун жогорку кеңеш четке кагып, аларды бошотуу боюнча чечим кабыл алган. 2 депутат Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып, быйыл июль айында камакка алынган жоон топ саясатчылардын катарында болчу. Тергөө аларга 2012 жылы парламент кабыл алган чечимге байланыштуу айып таккан. Анда ошол кездеги депутат Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссиянын Кумтөрдү улутташтыруу тууралуу токтом долбоору парламенттен өтпөй калган. УДУ менен башталган бул ишке байланыштуу азыр тергөө абагында 2 киши президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев менен мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев калды. Камактан кутулгандар. Негизи Кумтөр иши боюнча камоолор быйыл июль айында башталган. 2012-2015 жылдар аралыгындагы чечимдерге байланыштуу экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановго, Темир Сариевге, Жомарт Оторбаевге экс-депутаттар Исхак Пирматовго, Талантбек Узакбаевге, Алмаз Батырбековго жана өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошовага да айып коюлган. Булардын ичинен Узакбаев, Батырбеков, Пирматов тергөө менен кызматташуу келишимине ылайык үй камагына чыкты. Молдошова тилкат менен бошотулган. Бабанов дарылануу үчүн чет жакка барып келген, ошол бойдон үй камагында. Башкы прокуратура Жомарт Оторбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, 20 ноябрда чет жакка чыкпоо тууралуу тилкат менен абактан чыкты. Темир Сариевдин 2012 жылы Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп тургандагы коррупцияга байланыштуу иши далил жок деген негизде кыскартылды. Ал 2015 жылы премьер-министр болуп турганда Тоо-Кен планы боюнча буйрукка байланыштуу кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деген бирени өзгөртүлдү. Ошондон кийин Сариев 20 ноябрда эркиндикке чыкты. Бишкек мэриясы балатынын жасалгасына 5.687.500 сомго тендер жарыялады. Активист Атай Бейшенбек Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди алдамчыга салыштырды. Мэр деле алдай берет экен, ёлкага былтыркы жылтырак-жултурактарды колдонобуз деп, тымыздын 5.687.500 сомго тендерин өткөрүп койду дейт ал. Сатып алуучулар сайтында тендер боюнча маалыматты көрсө болот. Мындан мурда шаар башы жаңы жылдык жасалга үчүн чыгым кылбай өткөн жылдагы жасалгаларды колдонуп, үнөмдөп жатканын билдирген болчу. 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш парламенттик доорун кара куурай менен аяктайбы? Тарыхта эң узак парламент ушул парламент болду. Мыйзам боюнча доору 2020 жылдын октябрында эле бүтсө дагы ушул күнгө чейин тырышып отурат. 6-чы парламент депутаттык сапарын кара куурай менен аяктаганы турат. Эч кимге дайынсыз Бабановдун республикасынын Акылбек Кемелев деген депутаты, Айыл чарба министрлигинин Жаныбек Керималиев деген атка минерин кара куурай айдашыбыз керек деп такымдап
тукумдап алды. Апийим айдалчу Кыргызстанда кара куурайда айдалабы? Совет маалында 60-70 жылдары Кыргызстанда апийим айдала турган, аны дары алыш үчүн эгип келген. Бирок ал кездеги токмаарек эл үчүн апийимдин айдалышы коркунуч туудурган эмес. Аскар Акаев президент кезде 90-жылдары Кыргызстанга апийим айдасак экономикабыз көтөрүлөт дегендер чыккан. Бирок ал кезде СССРден бөлүнүп жалгыз турган Кыргызстанда апийим айдай турган болсок, ааламдагы наркомафиянын каптап кетүү коркунучу бар эле. Муну Канатташ Ооганыстан далилдеди. Учурда Ооганыстанда апийимдин миллиарддаган доллар пайда түшүп, ал жер тынч эмес. Кара куурайга келеле Казакстан, Орусия, Түркия, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттер жакынкы аралыкта кара куурайды өстүрүүгө багыт алып жатышат. Түркия президенти Эрдоган кара куурай айдоо үчүн бет алды. Ошондуктан бир кезде парламентте көтөрүлгөн маселени туура кабыл алып, тиешелүү жерлерибизди жапайы чөпкө бастырбай кара куурай айдап, мамлекетке тапшыра турган болсок, ишибиз дагы, чөнтөгүбүз дагы, акчабыз дагы болот.